Салам алейкум кыргыз элим. Кош келиңиздер. Достор, сиздер үчүн атайын ушу каналды ачып жатам. Каналдын аты Кыбыраган Кыр Ашат. Туугандар, көрдүңөр бир 200 метр кичине дөңгө эле чыктык, кырды айтпай эле туралы. Кичине чарчай түштүк. Бул демек денебиз даяр эмес. Ошон үчүн акырындап шашпай, алманы деле баарыбыз мисалы алманын баарын бир тиштем менен жей албайбыз. Кичинеден тиштеп алманы жейлабыз. Ошондой эле ден соолук үчүндө бир кадам, 2 кадам, 3 кадам кылып, бир күнү 1000 кадам, бир күнү андан 10 эсе көбүн кылганга жол ачат. Кудай буйрса баары жакшы болот. Мына бүгүн 16 январь 2021 жыл. Биздин тоолор кандай керемет көрүнүш. Караңыздар. Карачы кандай күн. Бүгүн даже самолет учуп баратат. Кудайга шүгүр, карагылачы. Не керемет. Аппак самолет учуп баратат. Туугандар, көрүңөр, кандай бир жерде жүрөбүз. Чарчап калдым. Жарым саат чыктык, уже жарым сааттай жолдо жүрөбүз. Аз калды, жетебиз буюрса. Сабырдын түйү сары алтын. Ошо саргарып көрүнүп атат. Сабырдын түйү. Кудай буйрса жетебиз. Бул нерсени өзгөчө чоң шаарда жашагандар, Бишкек шаары, Ош шаары тегеретесинде кандайдыр бир тоолор болсо, ошолорго чыгып, дем алып, анан кичине басса дагы кан жүгүрөт да туурабы? Үйдө отуруп, диванда отуруп, же компьютерде отуруп, кечке эле иштей берсең деле денең туура кабыл албайт болуш керек. Европада бир выражение бар го, diversity. Улам өзгөртүп туруш керек. Разнообразие кылыпчы. Ошондо бүт мээң дагы, денең дагы жакшы кабыл алат болуш керек. Эң негизгиси зыяны жок. Зыяны жок болгон нерсенин баарын кылсак, ден соолук оюбуз жана башка сезимдерибиз күчтөнүп, балким мурункуга караганда дагы 5% болобу, 10% болобу, кээ бирлериники балким 100% болобу. Мындай ойлой кишилер деле бар Кыргызда. Караңыздар, кичине бир калды. 100 метр, 200 метр калды. Марафон же узак жерге чуркаган кишилер, машыккандар билет.
марафондо мисалы акыркы чакырымдар денеде өзү күч калбай калгандан кийин акыркы чакырымдар аябай оор болот. Ошого окшоп көрүңөр. Кичине калды, бирок шай аябай 1 сааттан ашты уже. Буюрса бир 5 мүнөттө үстүнө жетебиз. Ошо менен биринчи тасма бүтөт. Ошо жерде кыргыз элине бир дуа берип, бир жакшы келечек калып коеюн деген үмүттөрүм бар. Ошол. Ана кыргыз элим буйруп, аракет кылып, кичинекей кыр болсо дагы кырга келдик. Анча мынча болсо дагы тер агып, чуркоо сыяктуу эле машыгуунун бир түрү катары тоого чыгуу жакшы экен. Жалпы эсеп боюнча 1,5 сааттай ушул жерде жүрөм. Кыргыз элиме эмнеде каалап коюм элем. Баарыбызга ден соолук каалайм. Чоң атам айткандай, эң биринчи ден соолук, экинчиси ак жоолук. Ошо чоң атам айткандай, кыргыз элинин баарыбызга ден соолук каалап коеюн. Үй бүлөбүздө бакыт болсун. Мамлекетибиз аз болсо дагы колдон келишинче өнүксүн. Ар бир иштеген адамга ишине ийгилик каалайм. Жаңы урпактар, жаңы келаткан балдар келечеги кең болсун. Аларга биз аябай жакшы мисал бололу. Алар бизди көрүп, сүйүнүп, бизден да жакшы болсун. Биз алардын эмгегин көрүп, биз да сүйүнөлү.